Басмачылар кимдер? Улуттук баатырларбы же эл душманыбы? Тарыхтын талаш талкуусун жараткан басмачылык чындыгында кандай болгон? Басмачылар ким болгон? Каракчыларбы же баатырларбы? Келиңиздер, талдап көрөлү. Орто Азиядагы улуттук боштондук күрөштө 2 миллион адам курман болгон. 1 миллион 900 миң адам чет жака чыгып кеткен. Басмачыларга колдоо көрсөткөндүгү үчүн 1 миллион 700 миң адам Сибирге жана башка аймактарга сүргүнгө айдалган. Жалпысынан бул мүдөө үчүн 5 миллион 600 миң адам курман болгон. Басмачылык кыймылы 1917-1942 жылдар аралыгында советтик бийликке каршы чыккан күрөштүн аталышы. Тагыраак айтканда, большевиктердин тапчыл, зордукчул, диктаторлук жана атеисттик саясатына каршы турган күч бул басмачылык кыймылы. Түркистан Түркия элдерге гана таандык деген ураандын негизинде пайда болгон эгемендүүлүк үчүн күрөштүн тарыхы. Совет бийлиги бул кыймылга баскынчы, бандит деген маанини туюндурган басмачы деген түшүнүктү киргизген. Басмачылар өздөрүн ислам аскерлери, мекен коргоочулары, Түркистандын көз карандысыздыгынын жоокерлери деп аташкан. Бул жоокерлердин башчыларына Корбашы деген ат берилген. Империалисттик Орусия Түркистанды басып алгандан кийин колонизаторлук ниетин ишке ашырып, бул аймакты орусташтырууну көздөйт. Оккупациядан кийин эле Түркистан генерал-губернаторлугу түзүлгөн. Борбору Ташкент шаары болгон. Ошол учурда Хива, Бухара жана Кокон сыяктуу аймактардын калкы аябай оор шартта жашашкан. Натыйжада эл мезгил менен көтөрүлүшкө чыгууга аракет жасашкан. Бул көтөрүлүштөргө эки негизги фактор себеп болгон: ислам динин кармануу жана улуттук түркчүлүк аң сезим. Биринчи дүйнөлүк согуш бүт дүйнөгө азап, кыйноо жана жакырчылык алып келгенде эле, бул кыйынчылыктар Түркистандын башына да келди. Орусия империясы өзүнүн экономикасын калыбына келтирүү үчүн элдин мал-мүлкүн тартып ала баштаган. Бул аз болгонсуп падыша Николай II 1916 жылы Түркистандан 1,5 миллион адам армияга барсын деген жарлык чыгарат. Жергиликтүү калктын туткун сыяктуу жашап жатканы аз келгенсип, падышанын бул чечими падышалык Орусияга болгон жек көрүүнү ого өтөр күчөттү. 1916 жылдын июнь айында падыша жоголсун, мусулмандар өзүнчө мамлекет болууну каалайбыз деген чакырыктар менен башталган көтөрүлүш бүтүндөй Түркистандын аймагына жайылып, улуттук кыймылга айланды. Элдин бул жолку көтөрүлүшүндө орустар аябай кан төгүү менен басышты. Элдин кыйналганын билген Юсуф Акчура ошол кездеги Американын президентине ушинтип кат жолдойт. Бизге жасалган кулдай мамилеге нааразыбыз. Динибизге мыйзам түрүндө бөгөт коюлууда. Жерлерибизди тартып алышты. Маданиятыбыздын өнүгүүсүнө тоскоол болуп, бизге жаман мамиле жасалып жатат. Көптөгөн эскертүүлөргө карабастан, Орус империясы карапайым калкка карата зулумдугун дагы да күчөтүп, коркунучтуу саясатын жүргүзүүнү улантып жатты. Коммунисттик идеологияны карманган орус большевиктери падышалык Орусиянын ичиндеги башаламандыктан пайдаланып, 1917 жылы аскердик төңкөрүш менен аларды кулатышты. Бийликти басып алган большевиктер коммунисттик идеянын оппоненттерине каршы башка элдерден колдоо алууну каалашкан. Ленин менен Сталиндин жарыялаган декларациясына ылайык Орусияда жашаган элдерге өз тагдырын өзү чечүү укугу берилген. Большевиктердин революциясынын арты менен кээ бир нерселер өзгөрөт деп үмүт арткан түркистандыктар аябай кубанышкан. Муну кубануу менен тосуп алып, андан пайда алгысы келген айрым саясий интеллигенция өкүлдөрү Түркистанда улуттук биримдикти орнотууга аракет кыла баштайт. Алаш Ордонун лидери Алихан Бөкейхан боштондукка чыгуу убагы келди. Максатыбыз боштондукка чыгуу деген чакырыгы ошол учурдагы Түркистандын абалын чагылдырып турат. Кокондо Түркистан улуттук кыймылы түзүлүп, анын башчылыгына Мустафа Чокай келет. 1917 жылдын декабрь айында Ташкенттеги мечитте 65 миң киши чогулуп, жашасын Түркистан деп кубанып кыйкырып жатышты. Көп өтпөй түркистандыктар советтердин падышачылык доорунан да катуу диктатурасын орнотуу менен колониалдык саясатын улантууну көздөп жаткандыгына көзү жетти. Дайыма теңдик, адилеттүүлүк, эркиндик түшүнүктөрүн айтып келген социалисттер Түркистандагы империалисттердин эң каардуу империалисттери эле. Революциялык башкаруунун бардык офицерлери жана солдаттары турган жерлерде калсын деген буйрук түркистандыктардын кубанычын жокко чыгарды.
большевиктер тарабынан улуттук автономиялык демилгелердин кандуу жол менен басылышы элдин эгемендик жана эркиндик үчүн күрөшүнүн отун тутандырды. Басмачы кыймылы башталды. 1917 жылы Кокондо Түркистан Республикасы жарыяланган. Кызыл армия Түркистанга киргенден кийин эркиндикти кызуу коргогон шаарлардын бир катары Кокондо 3 күн курчоодо кармап турган. Шаарга кирген кызылдардын аскерлери Кокон шаарынын элин аябагандай аткылашкан. Натыйжада 10 миңден ашуун киши өлтүрүлгөн. Кокон өкмөтү жоюлду. Кызылдар менен кошо келген армиян бандалары 180дей айыл кыштактарды өрттөп, 20 миңге жакын кишини өлтүрүп кетишкен. Аман калгандар куралдары менен эски Кокон өкмөтүнүн полиция башчысы Эргеш Корбашы менен биргеликте тоолорго качып кетишти. Кийинчерээк бул куралдуу кишилерге жөнөкөй элдин кошулушу менен Түркистан аймагында советтик режимге каршы жаңы көз карандысыздык күрөшү пайда болду. Эргеш Корбашы менен Маргыландын айланасында жүргөн Мадаминбек, Мухаммед Аминбек басмачылык кыймылын баштаган адамдар болгон. Мадаминбек Фергана өрөөнүндөгү басмачылык кыймылдын эң көрүнүктүү өкүлү. Советтик системанын аткаруучуларынын элге көрсөтүп жаткан зулумдугуна каршы айланасына күчтүү жигиттерди топтой баштайт. Анын кол астында чогулган жигиттердин саны убагында 30 миңге чейин жеткен. Басмачылык кыймылы тез арада Фергана өрөөнүнүн бардык аймагына жайылды. Басмачылардын негизги максаты Түркистан, түркистандыктарга гана таандык деп, аны советтик режимден куткарып эгемендүүлүгүн камсыздоо болгон. Сталин басмачы кыймылын байлар тарабынан Орто Азия республикаларын Россиядан бөлүп алуу менен колониалдык класстын үстөмдүгүн кайра жандантуу максатын көздөгөн саясий бандитизм деп мүнөздөгөн. Түркистандагы басмачылардын саны кыска убакыттын ичинде 20 миң 30 миң адамга жетти. Советтик Орусия бул көтөрүлүштү бастыруу үчүн Түркистанга 10 миң толук жабдылган кызыл армиянын бөлүктөрү менен кирип келген. Ошол учурда Фергана аймагындагы басмачыларга Мадаминбек башчылык кылып турган. Орус аскерлерине салыштырмалуу аз санда болгонуна карабай, басмачылар душмандарын оор жоготууларга дуушар кылышкан. 1918 жылы 1 майда Түркистан автономиялуу Советтик социалисттик республикасынын түзүлгөнү жарыяланды. 1918 жылы кызыл армиянын бөлүктөрү Алматаны басып алып, Алаш Ордо өкмөтүн таратты. Совет бийлиги тарабынан көрүлгөн чаралардын алкагында 1919 жылы октябрда Орусия коммунисттик партиянын атынан Түркистан комиссиясы түзүлүп, бул команда Түркистанга жөнөтүлгөн. Аталган комиссия диктатордук ыйгарым укукка ээ болгон. 1919-23 жылдар аралыгында аймакта советтик башкарууну чыңдоого, Түркистандын Орусияга каратылышын камсыздоого жана антисоветтик улуттук кыймылды жок кылууга аракеттер көрүлгөн. Эргеш Корбашыдан кийин Ферганадагы басмачылардын кыймылынын жетекчилигин Мадаминбек өзүнө алат. Басмачылар 1919 жылдын ноябрь айына чейин Фергананын көпчүлүк бөлүгүн ээлеп алышкан эле. Ошол эле жылдын сентябрында Мадаминбек Ферганада убактылуу Түркистан өкмөтүн түздү. Улуттук көтөрүлүш Ферганада, Хива жана Бухарага чейин жайылды. Оштон Калкочо, Андижандан Парпи Корбашы, Ноокаттан Мойдун Корбашы жана Шер Мухаммед Бек, Өзгөндөн Жаныбек Казы башчылык кылган ыктыярчылар тобу менен улуттук кыймыл күрөшүнө кошулушкан. Басмачылар эң көп тараган аймак Алай, Каракулжа, Баткен, Ноокат жана Лейлек жергелери болгон. Ичкилик уруусунан чыккан Мойдунбек расмий документтерде Муэттинбек, Мухиддинбек деп айтылат. Ал Мадаминбектин отрядындагы эң активдүү жана ишенимдүү корбашыларынан болгон. Мадаминбектин өлүмүнөн кийин Калкожо, Көршермат сыяктуу корбашылар менен бирге кызылдарга каршы күрөшүп келген. Азыркы Ноокат районуна караштуу Нарай айылында Мойдунбекке тиешелүү чептин калдыктарын көрүүгө болот. Мойдунбек атабыз тагдырдын ташбоор оюнуна туш болуп, Сулайман тоонун этегинде 3000 адамдын катышуусунда сот болуп, ошол жерде дароо атууга кеткен. Ал сыяктуу дагы бир кыргыз корбашыларынын бирөөсү Жаныбек Казы. Анын тагдыры да аябай кейиштүү аяктайт. Саясий жана мамлекеттик ишмер катары көптөгөн кызматтарды ээлеп, адегенде Казы наамына татыктуу болот. Совет бийлигине каршы күрөшү 1917 жылдарда тагыраак айтканда 56 жашка келгенде башталат. Кудум эле кыргыздын Умар Мухтары сыяктуу эле. Ал кыргыз жигиттеринен кол курап, улуттук боштондук күрөшүнө катышат. Аны менен совет бийлиги келишим түзүп, өзүнүн торуна түшүргөнгө аракет кылат. Бир нече жолу советтик саясатчыларды өзүндөй ойлоп, алданып калган учурлары да болгон.
Бирок көп өтпөй кызылдарга алданып калганын туюп, аларга каршы чыгып баштайт. 1930 биротоло Кыргызстанды таштап Кытайга көчүп кеткен. Кытайда жашап жүргөндө деле ага Совет өкмөтү өзүнүн чалгынчыларын тез жөнөтүп турган. Акырында ал Кашкардагы англис консулу менен байланышып, кийин Пакистанга ооп кеткен. Мекенине болгон кусалыгы жүрөгүндө муштумдай болуп түйүлгөн бойдон Пакистандын Гилгит шаарына караштуу Иммит кыштагында 73 жашында каза болгон. Бул арыстандай баатыр аталарыбыз тууралуу да кийинки чыгарылыштарда кененирээк маалымат беребиз. Азыр болсо темабызды мындан ары улайлы. Кызыл армия менен салгылашып келген басмачылар ар кандай топтордон чыгышкан. Кээ бири Түркмөн согушунун кол башчылары, кээ бири бухаралык жадитчилер болсо, дагы бир бөлүгү байманаптар. Басмачылардын дагы бир тобун Казакстандагы Алаш Ордо өкмөтү колдогон. Басмачылардын катарында орустарга туткунга түшкөн Осмон офицерлери да бир айласын таап, Сибирден качып келип кошулуп турушкан. Жунайт хан жана башка лидерлер Хорезмде Совет бийлигине каршы куралдуу күрөш жүргүзүп жатканда, Бухарада да режимге каршы куралдуу каршылык башталган. Советтердин үстөмдүгү коркунучта калып, өз күчү менен көтөрүлүштү бастыра албагандыктан Түркистан фронтун ачышкан. Михаил Фрунзе бул фронттун командири болуп дайындалды. 1919 жылдын сентябрында Түркистандагы улуттук күрөштү бастыруу үчүн Ташкентке келди. Анын буйругу менен Кызыл армиянын бөлүктөрү 1920 жылдын январында Хивага кирип, Түркистанга жайылган. Түркистандыктар ар кайсы жерлерде ийгиликтүү салгылашканы менен Кызыл армиянын алдында чоң жоготууларга учураган. Анткени орустар аларга салыштырмалуу саны боюнча көбүрөөк болуп, жакшы куралданышкан эле. Улуттук көтөрүлүшкө катышкан жетекчилердин арасында өз ара биримдиктин жоктугу бул кыймылдын ийгиликтүү болушуна жолтоо болгон. Мадамин бек бардык корбашларды бириктирүүгө аябай аракет кылган. Тилекке каршы ою ишке ашпай калган. Шер Мухаммед бек, башкача айтканда Көр Шермат, Маргыланга жакындап келген орус армиясынын башчысы Зиновьев менен жолугушуу өткөргөн. Ал ок атышпоо үчүн Түркистан толугу менен эркин болуп таанылышы керек деген шарт койгон. 1921 жылдын сентябрь айында Михаил Фрунзе корбашлардын талабын четке каккан соң салгылашуулар кайрадан күч алды. Кызыл армия Хива жана Бухараны толугу менен басып алды. Советтик Орусия борборго байланыштуу элдик республикаларды түзгөнүнө карабай улуттук боштондук үчүн күрөш улана берди. 1921 жылы Бухаранын акыркы ханы Алим хан Оуганстанга чегингенде, жадитчилер деп аталган интеллигенция өкүлдөрү басмачылар кыймылын колдой башташты. Бул арада Осмон Энвер Пашанын Түркистан аймагына келип башкарууну өз колуна алганы улуттук күрөшкө жаңы багыт, жаңы ылдамдык берди. Ал Осмон дөөлөтүнүн 1 дүйнөлүк согуш учурундагы аскер министри болуп кызмат көрсөткөн эле. Энвер Паша түрк дүйнөсүнүн биримдигине чын дилинен ишенген жана бул багытта өзүнүн пландары бар инсан болгон. Анын ишмердүүлүгүн Туран идеологиясынын колдоочуларынан Сами Ажы мындай деп сүрөттөгөн. Жөнөкөй бир түрк келип, орус баскынчыларына каршы бүтүндөй Кыргызстанды көтөрүп чыкты. Сенин даңкыңдын алдында Түркистанда эч ким каршы тура албайт. Анын Бухарага келүү максаты Бухара, Самарканд жана Фергана корбашларын бириктирүү, советтерге каршы жалпы кыймылды түзүү болгон. Ал өзүнүн айланасына чогулган корбашылар менен бирге душманды олуттуу жоготууларга дуушар кылган. Күдүүсүздөн чабуул жасап, Дүйшөмбөнү советтик режимден бошоткон учур Энвер Пашанын мужахиттеринин алгачкы жеңиши эле. Анын тушунда Түркистанда улуттук көтөрүлүштүн эң ийгиликтүү мезгилинин башына өткөрүп жаткан. Басмачылардын мындай ийгиликке жетүүсүндө 3 негизги себеп болгон. 1. Алардын мүдөөсү көз карандысыздык болгон. 2. Аймакты жакшы билишкен. 3. Оор шарттарда согушууга көнгөн. Алар партизандык согуштун мыкты үлгүсүн көрсөтө алышкан. Советтик режим 1922 жылдын 19 апрелинде тынчтык орнотууну суранууга аргасыз болушкан. Энвер Паша алардын өтүнүшүн кабыл албай, Совет өкмөтүнө Кызыл армия Түркистандан чыгып кетсин деген ультиматум коёт. Бул мезгилде Самаркандда Түркистан улуттук көз карандысыз Ислам республикасы түзүлгөн. Бул аймактан кетүү ниети болбогон совет аскерлери дагы да катуу чабуулга өтө башташты. Энвер Паша коргонууда калган Кызыл армия бөлүктөрүнө капыстан чабуулдарды жасайт. Ал Хивадагы Жунейт ханга корбашы Акил бейге, Ферганадагы Шер Мухаммедке кабар жиберет. Кыргыздар жана тажиктер менен байланыштар түзүлөт. 1922 жылы советтер болгон күчү менен жалпы чабуулга киришет.
Ал күткөн жардамын ала албай, өз эңсеген союзду түзө албады. Артка чегинген Энвер Паша 1922 жылдын август айында майрамдын 2 күнүндө болгондо да тарапташтарынын көбү жанында болгон мезгилде орустардын чабуулуна кабылат. Энвер Пашанын шахадат сөздөрү мындай болот. Түркистан үчүн күрөшүүбүз керек. Ийгиликке жетсек гази ардагер, жетпесек шейит болобуз. Тагдырыбызга эмне жазылса ошону көрөбүз. Биз андан коркпойбуз. Бөтөн элдин кысымы алдында жашагандан көрө ата-бабаларыбыз сыяктуу абийирибиз менен өлгөнүбүз артык. Бизди ээрчигендердин эркиндиги жана бактылуулугунун кепилдиги биздин өлүмгө канчалык даяр болгондугубузга байланыштуу. Энвер Пашадан кийин кыймылдын жетекчилигин Ибрахим Лакай алды. Анын Лакайдан чыккан Наполеон деген да аты бар эле. Совет бийлиги дүрбөлөңгө түшүп, 1923 жылы Кызыл армиянын эң тажрыйбалуу кол башчысы Каменевди Түркистанга жиберди. 1924 жылы Кызыл армия Хивага кирип, Жүнейт ханды талкалашат. Советтердин армиясы танк жана самолеттордун жардамы менен 1923 жылдын жай мезгилинен баштап 1924 жылдын кышына чейин улуттук көтөрүлүшкө катышкан аймактарды талкалашты. Мужахиттердин, тагыраак айтканда мекен коргоп согушкандардын көпчүлүгү өлтүрүлүп жок кылынды. Курал-жарактын бул аймакка кирүүсүнө советтик режим тыюу салды. Суу кудуктарын ууландырышты. Мунапс тууралуу жалган кабар менен багынып бергендерди кармап өлтүрүштү. Калгандары болсо Ибрагимбектин жетекчилиги астында Ооганыстанга чегинди. Ибрагимбек күч топтоп кайра Түркистанга келип, 1931 жылдын апрелине чейин созулган согушта жеңилүү менен түркистандык түрктөрдүн күрөшү да соңуна чыккан болду. Анткени менен басмачылар колуна курал тиер менен каршылык көрсөтүүнү улантып жатса да, 1935 жылдарга барып алар алсызданып калган эле. Аймакта басмачылык сыяктуу ар кандай топтордун колдоосу менен жаралган элдик кыймыл узакка созулган эмес. Улуттук боштондук үчүн бул күрөштүн ишке ашпай калуусунун себептери катары саткындык, биримдиктин жоктугу жана орус армиясынын абдан күчтүү болгондугун айтсак болот. Коммунисттер элдин арасынан Кудайдан коркпогон жарандарды таап, аларга атайын майлуу кызматтарды сунуштап, басмачылардын арасына тыңчы кылып кошуп жиберишкен. Бул саткын тыңчылар басмачы кыймылына өтө көп зыяндарды алып келген. 1936 жылы декабрда Батыш Түркистанда Советтик социалисттик республикалар союзуна кирген. Советтик социалисттик республикалар союзуна кирген республикалар түзүлгөн. Бул республикалардын аскерий күчкө ээ болуу укугу жок болгон. Сталин басмачылар кыймылынан кийин Түркистан деген сөзгө тыюу салып, Орто Азия түшүнүгүн колдонууга шарт түзгөн. Совет режими Түрк жумурияттарынын ортосуна этникалык карама-каршылыктарды киргизип, ар бир урууну өз алдынча мамлекет катары таанып, түрк урууларынын биригип саясий күч түзүшүнө жол берген эмес. Аймактагы медреселер жабылды, окутуу орус тилинде жүргүзүлдү. Ар кандай диалектилерди колдонуу кеңири жайылган. Советтер Союзу түркчүлүктү, улутчулдукту арткы планга коюп, уруучулук сезимдерин пландуу түрдө биринчи орунга чыгарышты. Уруучулук оруусу, өз уруусуна жан тартмай адаты ушул күндө да айыкпаган дарт болуп уланып келүүдө. Орто эсеп менен алганда 20-25 жылдай советтик режим басмачы деп атаган эр азаматтар өз элинин туулуп өскөн жеринин эркиндиги үчүн жан үрөп келишти. Чындыгында туура иш кылышкан. Накта баскынчы советтик режим өзү болгон. Анткени Түркистандын аймагына келип алып, өзүм билем өтүгүмдү төргө элем болуп, империалисттик экспансиялык мүдөөсүнө ылайыктуу саясат жүргүзүп башташты. Жергиликтүү калктын диний ишенимине, эркиндигине толеранттуулук көрсөтүү мындай турсун ар кандай мыйзамдарды чыгарып, тоскоолдуктарды жаратып жатты. Медреселер жабылып, мечиттер атканага айландырылып, аялдардын жоолуктарын чечүүгө мажбур кылышты. Басмачы деген жасалма түшүнүктү жаратып, ал күчтүү түрдө пропагандаланган. Байга көрсөк, советтик режим алгач бүткүл жерлердин мекемелердин аттарын орусча коюп, кыргызча же жергиликтүү тилдеги аттарды жойгон. Бирок дал ушул басмачы сөзүн түркистандыктардын эне тилинде атап, мээбизге сиңирген. Жалпыга маалымдоо каражаттары анын ичинен кинотасмалар эң эффективдүү пропаганда куралы экендиги баарыбызга маалым. Дал ошол кинотасмалар аркылуу басмачылардын образы түзүлүп, элдин аң сезимине сиңдирилген. Белое солнце пустыни, Седьмая пуля, Айна, Засада, Красные пески сыяктуу ондон ашык фильмдер басмачыларды эл душманы катары көрсөтүп,
алардын зулумдугунан жөнөкөй калкты Орусиядан келген аскерлер гана сактап калгандай көрсөтүлгөн. Басмачылар элине ат көтөргүс кызмат өтөгөн эр азаматтарбы же элине зыяны тийген талоончул, зордукчул эл душманыбы деген ача пикир ушул пропаганданын таасири экендигин айтууга болот. Анткени менен айрым изилдөөчүлөрдүн айтуусу боюнча басмачылардын кыймылы дүйнөлүк тарыхтын нугун өзгөрткөн кыймыл болгон деп эсептелет. Кандайча дешиңиз мүмкүн. Себеби, эгерде басмачылык кыймыл болбогондо, коммунисттик идеология Түркистан аймагын басып өтүп, андан ары Оуганыстанга, андан ары өтүп Индияга чейин жайылмак. Басмачылык күрөштүн натыйжасында коммунизм Түркистандын аймагынан ары өтө албай калган. Кийин басмачылык кыймылды биротоло жоготкон кезде, тагыраак айтканда 1942-жылдары Экинчи дүйнөлүк согуш башталып, Советтик армия согушка кирип, согуштан кийин болсо кайра экономиканын калыбына келтирип олтуруп, натыйжада 1978-жылдары гана 30-40-жылдардагы мүдөөсүн улантуу үчүн Советтик режим Оуганыстанга кирет. Эгер биздин аталарыбыз коркпостон, мээнет кылбастан, эмгек кылбастан, биз сыяктуу жанын кыйнабай жатып алышканда, балким Советтик режим расмий түрдө 91-жыл эмес, тескерисинче 20-30 жылдан кийин азыр куламак. Басмачылар чыныгы эр азаматтар, улуттук баатырлар деп тарыхыбыздын актай калган барактарын толтуруу керек. Бул кыймылдын агы менен карасын ажыратып карап, тарыхый объективдүү баа берүү учуру эбак эле келген. Мисалга, коңшу Өзбекстандын жогорку соту басмачылыкка жана антисоветтик аракеттерге айыпталган 115 адамды реабилитациялады, башкача айтканда актады. Ошол сыяктуу эле тарыхый чындык аныкталып, башкалар кыргыздарды варвары, басмачы деп атаганда, аларга татыктуу жооп кайтаруу биздин азыркы муундун мойнундагы милдети. Анткени өткөндү тапанча менен атсаң, келечек сени замбирек менен тосуп алат, болбой, өз тарыхыбызды терең изилдеп, андан сабак алып, жаркын келечек куруу биздин колубузда. Орто Азиядагы 1917-34 жылдардагы улуттук боштондук күрөшүндө ар кайсы түрк улутундагы 2 миллион адам курман болсо, дагы 1 миллион 900 миңи чет жака чыгып кеткен. 30-39 жылдар аралыгындагы басмачыларга кошулуп, же аларга колдоо көрсөтүп турушкан деген айып коюлуп, 1 миллион 700 миң адам Сибирге жана башка ушул сыяктуу аймактарга сүргүнгө айдалган. Жалпы жонунан Орто Азиядагы бул боштондук күрөшүндө 5 миллион 600 миң адам өз өмүрү менен кош айтышкан.